энеси менен тайнеси ыйлап келген учур бар. Мен ошол көз алдымда. Таймураз Ташиевке түз эле чалгам өзүм деп айтканыңыз бар экен да. Саясатка келбейсиңби? Сенин атың бар го дегендерчи. Сен тирүү эле болсоң, жердин үстүндө болсоң, мен таап алам дейм. Ар бир бала балалыгын ойноп өткөрөт да. Биз болсо машыгуу менен өткөрүп атабыз. Күрөшүп атабыз ден соолугубуз мененчи. Өзүң агаң турса, эмнеге келбедиң деген сөз да бул. Мен спортсмен болгум келет, айдоп. Мен мына ушул балага 500 миңден ашык акчаны короттум. Ашыкча салмак эмнеден улам келип чыгып атат? Эмнени туура эмес кылышып атат? Менин краныман кийин эле сен көтөрдүң. Болгону баягы Кожомкул атабыз деген аябай улуу атты көтөргөн эмес, ал жатып калган атты көтөргөн да. Эл жаман окуса, бияктан уже жаман тренировка кыласың. Азыркы мырзаларыбыз абдан бир бош болуп баратабыз да. Жоопкерчиликти алгандан качып калдык. Мен жеке өзүм ушундай 1 ай сүйлөшкөм, 2-чи айында уже үйлөнүп алганбыз биз. Жөндүрбайт, көчөдөн мушташып кетет, тентик жагы да бар. Ассаламу алейкум, ардактуу Соло ТВнын көрүүчүсү. Кезектеги сиздерге маекти сунуштаган турабыз. Бүгүнкү биздин маектешибиз спортчу жана машыктыруучу Келдибек Атайбеков жана ошондой эле ашыкча салмактан арылам деп интернет жылдызына айланган Байел бүгүнкү биздин конокторубуз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Байел, кандайсың, жакшысыңбы? Анан алгачкы эле суроо, эмне жаңылыктар болуп атат? Кандай дагы иш алып барып жатасыздар? Ошол жөнүндө билсек. Рахмат. Биз азыркы учурда өзүңүздөр көрүп аткандай бул жайдын аптасында каникул учурунда жаш балдар менен иш алып барып аткан чагыбыз. Баягы улуттун келечеги дегендей бекем ден соолукта болсун деп балдар биздин келечегибиз дейбиз го. Бирок балдарды келечегибизди көрүп турабыз, ооба. Бирок ден соолугун көрсөң жүрөгүң ыйлайт да. Абдан көп. Жайы менен мынакей 260 бала кызды ошо ден соолугун чыңдап азыр мынакей мектеп учурунда аз калды. Honor хиттеринин бирин сатып алсаң, 1,5 миң сом кэшбэк берилет. Бөлүп төлөөгө алуу дагы жеткиликтүү. Остор дүкөндөрүнөн же О-маркеттен ал. Саналуу күндөрүбүз калды, ошолорго узатканы турабыз. Ар биринин ата энеси рахматын айтып, ыраазычылыгын алып кетип аткан чагы. Себеп дегенде бул багытта иш алып барып атканыбызда балдардын ошол кыймылы жок, же болбосо бир ашыкча убактысы эс алууга отуруп, же болбосо бир биздин бала кезибизде ойноп болсо дагы көп кыймылдайт элек го. Азыр андай жок болуп аткандыктан көйгөйлүү маселеге айланып баратат да. Ушул менен күрөшүп аткан учурубуз азыркы учурда. Байел менен мынакей баары социалдык баракчаларда көрүп жүрөбүз. Байел дагы интернет жылдызына айланды. Канча убакыт болду? Анан жыйынтык кандай болуп атат? Кээ бирөөлөр болсо айтат экен, Келдибек жыйынтык жок го, эмне болуп атат деп эле баягы пикир жазгандардын да саны аркын экен. Эми анткени көпчүлүк социалдык баракчаларыбызда күнүгө көрүп аткандар да. Адам күнүгө өзүн көрө берсе, өзгөрүүсүз бир жашоо өткөрүп аткандай сезет да. Ошол сыңары күнүгө көрүп аткан көрүүчүлөр эч нерсе көрүнбөгөндөй элестете берет. Байел жаңы келген кезде аябай ден соолугу оор абалда болгон, мисалы жеке ден соолугун карап көрсөк. Убакыттын өтүшү менен азыр 1,5 жылдык убакыт болду. Биз 1,5 жылдын ичинде биз 30 килограмм салмак кетирдик. 9 жашында келген, мисалы 11ге чыгып калды. Ар бир учурда балдардын мисалы ойлой беребиз да мындай. Жаш баладан чоң кишинин жыйынтыгын көтөрүбеш керек да. Жаш бала ушул жерге чыдап, ушул 1,5 жылдык аралыкта жүргөнү бул эң чоң ийгилик биринчиден. Дайыма күрөшүп атканы. Мурда болсо ошо ашыкча салмак менен ооруп келген кезинде жүрөгү ооруучу эле, боорлорун бай баскан эле, щитовидный железа деп коет, сиңирүү органдар иштечү эмес эле. Анан эң маанилүүсү болгон адамга жашоодо керектүүсү бул такыр сүйлөшүү эмес. Азыр болсо баарыбызды куруда да. Байел, өзүңдө кандай өзгөрүү болду ушул мынакей 1,5 жыл деп атат? Мындай учурлар болду, барбай эле коеюнчу ушуга деп. Ачыгын айтчы. Болду. Анан Качып кеткен учурларыңды айтып койбойсуңбу? кантип кармап келип атат? По-любому жердин түбүнөн таап алып. Ата энеси сизге тапшырган. Ооба. Өзүңүз жоопкерчиликти алып, анан мына ушунча убакыт сиз менен бирге болду, э? Ооба, азыр ата энесинин баардык ишеничи эми ошо бизге эме болуп атат. Анан ар бир адамдын ишеничин актайлы, ошол нерсени үмүтүн үзбөйлүк деген ойдо биз мынакей бул жигитти азыр чоң жигит кылып баратабыз. Баланы жигитке айландырып баратабыз да. Андан кийин жашоосунда бир мыкты инсан болсун деген
көз карашта ошону баягы жолго салып бараткан чагыбыз. Өзү айткандай убагында качып да кетчү эле. Анан бирок мен дайыма айтам да, сен тирүү эле болсоң, жердин үстүндө болсоң, мен таап алам дейм. Ошондуктан баардык нерсеге бышып бүттүк экөөбүз тең, урушабыз, талашабыз, кайра табышабыз, ыйлайбыз, кыйын да, бала мунун баардыгын чоң киши жасап албай, канчасы чыдабай кетет. Бирок 1,5 жылдан бери чыдап келатат да. Мен там берем да, канча балдарды, канча адамдарды көрдүм. Сиз айткандай интернетте желесинде отуруп алып жазгандар көп аябайчы. Миллиондопчу, бирок кылгандар жүздөп же ондоп да, болгон ошондой. Анан баягы эксперттерибиз бизге да күч берип турат. Ошенткен сайын биз да күчтөнөбүз. Көрүүчүлөрдүн жакшы жылуу сөздөрү абдан көп, колдоочуларыбыз абдан көп. Бирок биз дагы адамбыз, бизде да жүрөк согуп турат. Биз дайыма ушул жакшы багытка үндөнүп, жакшы бир пайдабыз тийгизели коомчулукка деген сайын туура эмес ойду айта берсек, кичине кыжалак болуп калат экенсиң да. Анан кийин аны менен да күрөшкөнгө үйрөндүк да. Иммунитет пайда болду ага өзүнчө, ооба. Эгер күчтүү болгуң келсе, дагы игилик жараткың келсе, буларда туруштук бергенге туура келет экен. Бай элди канча килограмм алып барыш керек? Максат кандай болду эле? Бизге келген кезде ушу 85 килограммдык салмакта болчу. Анан 56-55ке чейин кайра алып бардык. Анан бала бой кичинекей болчу да. Бою да кичинекей, ою да кичинекей дегендейчи. Жыл сайын бой өсөт, сөөк чоңоет дегендейчи. Азыр болсо эми мындай бир 63-65 килограммдык салмакта кармап жүрөбүз. Себеп дегенде азыркы учурда мындай эле ойду айтайын да. Ар бир бала балалыгын ойноп өткөрөт да. Биз болсо машыгуу менен өткөрүп атабыз. Күрөшүп атабыз ден соолугубуз мененчи. Бул ден соолуктун маселеси бир жарала турган болсо, өмүр бою айыкпайт да. Ошондуктан ага акча да жардам бербей калат. Ага бардыгыбыз да колубуздан келбей калышы мүмкүн да. Ошондуктан дарттын жаңы башталган кезинде муну токтотуп калышыбыз керек болуп турат да. Биз азыр ошонун күрөшүү менен иш алып барып атабыз. Азыр эми ушул эле салмагы менен келип барып мектебине барып келип ушундай эле болуп турат. Буюрса да 1-2 жылдын аралыгында баланын акылы өсөт, бою да өсөт. Андан кийин баягы болтойгон байылды эч ким тааныбай калат да. Ага да убак саат келет. Ошондуктан бүт нерсеге чыдаш керек. Бүт нерсеге сабырдуулук менен иш алып барганга туура келет да. Анан социалдык баракчалардан дагы көрүп калдык, ошол ашыкча салмактагы жигиттин Казакстанга барып ошол өзүнүн салмагы менен күрөшүп аткан экен. Андан эле сиздин видеолоруңуз дагы чыгып калды. Баягы өзүнүн агасына кала албаган, өзгөнүн агасын сагалайт деген пикирдегичи. Ушул боюнча сизден бир сөз уга алды. Ооба, эми муну болсо эми коомчулук аябай бир башкача көрүп, жек көрүндүү менен карап атат да. Эми сөз ачуу болот да, бирок чындык да. Бизге келсе биз жардам бербей коет элек. Ай сайын ушу бир эле машыгуу залыбыздан 200дөн ашык адамга жардам берип атабыз. Ал жакта бекер да, тиги да, ооба, бекер туура. Бирок биз деле ошол шартты түзмөкпүз да. Келсек изденмекпиз. Азыркы учурда мынакей бул жерде азыр деген Мирлан деген агабыз. Ошол бала кеткенден кийин байкебизди алдык, өзүбүздүн көзөмөлгө алдык. Мынакей 12-күн бүгүн 15 килограмм салмак таштады. 12 күндө. 12 күн аралыгында. Эмнеге кыла албайбыз? Эмнеге колубуздан келбейт? Келет колубуздан. Болгону биз эл бири-бирибизди эмнеге колдой албайбыз? Мен ошого ичим аябай эме ачышат да. Ушул бизге келсе мүмкүнчүлүк түзөт элек. Бекер дей бербешибиз керек да. Ооба, бир учурга бекер болот. Адан кийин бир күнү көңүлүнө туура келбей кала турган болсо, анан кийин ошо эшикке чыгарып кое турган болсо, бул аябай жүрөктү сызада турган нерсе да. Ошол бир эми башындагы бир эки нюансты көрүп ошон үчүн айттым да. Сен өзүң агаңа келсең жардам берет элек го. Башкаларга болсо ошо сөз укпай деген сөз мааниси да. Анан элдин баягы аябай көпчүлүгү ушуну негативдүү кабыл алышат да. Мына прямой эле да, сөз келди, ошону эле элестетип алышат. Андай болбош керек. Сөздүн маанисин түшүнүш керек. Өзүң агаң турса, эмнеге келбедиң деген сөз да болчу. Келсең биз деле жардам берет элек го деген сөз. Мына ошону эл башкача кабыл албаш керек да. Мына ушул баланын 1,5 жылдык өмүрүнө мынакей өзүмдүн жеке чөнтөгүмөн ушул жерде тапкан пайдаман мен мына ушул балага 500 миңден ашык акчаны короттум. Ушул жерден көрүп алса да болот да. Муну хайп үчүн кармап жүрөт, анан тиги бу жок.
кимдир бирөө үчүн ошондой ойдо боло турган болсо мен үчүн кызыктуу эмес. Хайп тиги бул деген жаман көрөм өзүчө. Мен ушул баланын өмүрүнө салым кошкум келет. Анткени энеси менен тайнеси ыйлап келген учур бар. Мен ошол көз алдымда. Ошондуктан дайыма канчалык кыйынчылык болосо, бирөөнүн баласына эмес, өзүңдүн балаңа 5 күн чыдаш кандай? 5 күн баягы кылыгын буза бере турган болсо, аябай катуу жинденесиң да. Бирок 1,5 жылдан бери кылыктарын көргөзүп келатат, бирок мен аны көтөргөнгө туура келет да. Чыдаганга туура келет. Себеп менин сөзүм бар. Ушул жанымда болсун, аман болсун, адам кылайын дегенчи. Мен ошондуктан сөзүмөн кайтпаган да жигитмин, дайыма алдыга умтулган келет. Анан өзүбүздүкүлөрдү таштап кете албайм да. Ошондуктан мы своих не бросаем дейт го. Ошондуктан всегда эле чогуу жүрөбүз. Кандай болбосун, жакшылык болобу, кыйынчылык болобу, дайыма жаныбызда. Сиздин көз карашыңызда эмне себептен ушул мисалы азырда мынакей залыңызда отурабыз, киши көп экен, консультация алам деп келген да кишилер абдан арбын, социалдык баракчалардан көрүп атабыз. Анан ашыкча салмак эмнеден улам келип чыгып атат, эмнени туура эмес кылышып атат? Туура эмес. Баардыгы эле туура эле болуп келген. Бирок азыркы учурда эмне? Могу карантин учурунда кичине жатып калбадыкпы бир аз. Ошо үстүнө пресстеп алдык да, бир аз ага чейин кыймылыбыз дайыма болуп келген да. Ошол учурда 1 жыл жатып калдык. Ошол козгоп жиберди да. Дарттын үстүнө дарт кылыпчы. Анан жашоо жакшы деген сөз болду. Ачка адам эч качан толук болбойт. Жетпей аткан жашоодо адамдын үйүндө эч качан мындай проблема болбойт бул боюнчачы. Биз мисалы бала кезде баарыбыз тең кургаган балдар эмес белек. Анткени эмне? Дайыма биз жей берчү эмеспиз. Дайыма таттууну жеген эмеспиз. Колубузда телефон жок эле. Жетишпейт эле. Ошонун айынан биз ачка ток болуп жүргөнгө көп кыймылдачык, өзүбүздү алаксытып ойночук. Азыркы жаш балдар, жаш муундардын көбү үйдө эле жатат да. Мурда бизди үйгө кыйкырып урушуп отуруп араң киргизчү эле го. Азыр кыйкырып эшикке чыгара албайсың да. Мына маселе. Көйгөйлүү маселелер ушулар. Анан жашообуз жакшы жака багыт алып бараткан белгиси бул. Себеп деген өсүп атабыз, өнүгүп атабыз, баардыгыбыз жакшы таап атабыз. Жетишерлик жашоо деген сөз да булчу. Ошонун артында көйгөйлүү нерселер. Анан кыймылдын жоктугу. Чоңдорду алып көрсөк, бул кыймылдын жоктугу. Көйгөйлүү маселе. Эртең менен тургандан баштап эле кечке чейин болгону жумуштун ичинде эле бир аз кыймылдабай турган болсок, кыймылдасак транспортто жүрөбүз. Баягы тепкичтер менен чыгып үйгө кирбейбиз, лифт менен кыймылдайсың. Бүт бардыгы, ушунун бардыгы жоктугунун айынан да. Бизде сонун комфортный жашоону түзүп алдык. И бул жакта ден соолугубузду жоготуп баштадык да. Ушунун бардыгы көйгөйгө айланып атат. Күнүгө сиз айткандай биякачы 100дөн ашык адам келет. Кандай кылсак болот, кантип арыктайбыз. Интернет баракчабызга күнүгө жазганын айтпаңыз. 200-300 киши жазат. Очередь алып коеюн, мен барайын депчи. Анан сиз айткандай эле ойлоном да, эмнеге мынча депчи. Эмнеге мынча? Мен жалгыз. Мейли да бири 2-3 болушу мүмкүн. Бирок мунун бардыгын кантип арыктата алабыз? Азыркы учурда коомчулукта миллион киши бул нерсе менен кыйналат. Миллион киши. Миллион кишини бир адам кыла албайт да. Буга да бир 20-30 тренер керек болот. Күчтүү болсо, тажрыйбасы күчтүү болсо дагы. Бирок бул нерсе токтобой турган нерсе да. Тамакты биз бир ай жебей койбойбуз. Күнүгө жейбиз. Эгер мунун бардыгын толук кандуу жакшы кылып жеткирип түшүндүрө албай турган болсок, алдыда баягы мындан 20 жыл, 15 жыл мурда Европада, Америка өлкөлөрүнөн көргөн окуянын бардыгын өзүбүздөн көрүп атпайлыкпы? Жашообузда жүрөт, жаныбызда отурат мынакей. Эң жакшы. Анан эми өзүңүздүн дагы ушул спорттук карьераңызга келе турган болсок, буга чейин дагы көп мелдештерге катышып келгенсиз. Мынакей Кыргызстан желегин желбиретип, ич ара мелдештерде да болуп атат. Анан ар кандай буга чейинки маектериңизди өзгөчө ушул жана Кожоңкул атабыз көтөргөн ташты көтөрүп, андан кийин атты көтөрүп, ал жакта да бир өзгөчө окуялар көрө албастык менен коштолгон экен. Анан өзүңүздө негизи ой барбы ошол мындай рекорд коюп, андан дагы көбүрөөк коюп, өзүм эле ушуну аткарып салайын деген пландарыңыз барбы? Мындай эч кандай мелдеши жок эле, эч кимди аралаштырбай эле. Ооба. Аябай бул да мен үчүн кызыктар нерсе. Биз баягы бала кезде тарых китептеринен окуган Кожоңкул атабыздын
кандай балбан экенин ошол учурда гана кандай күчтүү экенин, кандай алып экенин ошол учурда сезгем да. Ал кезде бала кезде китептен окуп атканда кожомкул балбан ушул ташты көтөргөндө бетинен кан чыгып кетиптир десе, мен элестете албайсың, бала кантип эле турган жерде таш көтөрсө эле бетинен кан чыгып кетет. Бирок ал жерге барганда мен көзүмөн, кулагыман кан чыгып кетейин деген ушундай бир күч пайда эме болду да, нагрузка болду. Аябай кыйын болгон. 3 күн кузуп жаткан учурум болгон. Белим бир жумадай ооруп жүрдү. Ал оңой таш эмес. 630 килограмм деген бул деген дүйнөлүк рекорд 502 килограмм. Дүйнөлүк рекорд. Аны дагы 200дөн ашык чоң 2 метрлик иши араң көтөргөн. Ошондо да бир 40 сантиметргечи. Бул 630 килограмм болот атпайбы? Ошол жерде бир байке айтат эле да. Ой, азаматсың жигит дейт. Кыргыздагы каның бар да чиркин дейт. Мактайт. Рахмат десем. Менин краныман кийин эле сен көтөрдүң дейт. Анан кийин чын аябай кыйын болгон, аябай оор болгон. Мен да кыялым бар. Мен кыялымда ошол ташты, эми конечно жерден үзүп көтөрө албайбыз. Бирок ошол ташты үйдө тургузуп коюу менин кыялымда эле да. Кудай буйруса ден соолукту чыңдап алып, бул нерсени кайталап коюм келет да. Бул нерсени кайталап бир тарых үстүндө дагы бир тарых жаңыртып дегендей. Жакында эми 1-2 жылдын ичинде да бир той болот болсо керек. Айтып атышты эле. Может буйруса кайрадан бир кайталап жаңыртканга мүмкүнчүлүк болот. Ат көтөрүүчү. Эми ат планда барбы? Жок, бизде дайыма ал салмакты ат эми бир 300-350 килограмм чыгат да. 630 эмес го. Жарымы болот атпайбы? Атты көтөрсө болот. Аны ар бир мыкты жигит көтөрсө болот чынында элечи. Аны деле ошол жерден көтөрмөкпүз. Болгону баягы кожомкул атабыз деген аябай улуу атты көтөргөн эмес, ал жатып калган атты көтөргөн да. Бизге ошол кезде тим эле жаңыдан май байлап турган атты алып келип атпайбы? Анан тепкилейт да анан баарыбыз. Ошол жерде мен деле ошондой кеңеш кылып айттым эле. Могул жерде дегендей өөр турат. Ошол жерге бир 1-2 жолу чаап кайра алып келип койбойсуң. Эле эшектей туруп берет бул ат. Көтөрөлү баарыбыз десек. Укпай коюшкан да. Эмнегедир кылбай коюшкан. Ошол эле ташты ошол жерде баягы калыс байкелер, калыс болуп аткан байкелерибиз. Таш өзү бир жак башы ичке, бир жагы кичине түү жоонураак да. А бизге түүүн коюп коет да. Эмне максатта муну койдуңуздар? Бизге деген наоборот көтөрбөйлү, муну жаңыртпайлы, сонун кылып көргөзбөйлүкпү? Десек ушундайдан көтөрөсүңөр. Силер көтөрбөшүңөр керек деген сыяктуу эле болуп калды да буягачы. Анан эми өткөн кылымдагы адам менен азыркы кылымдагы адамдарды салыштырып болобу эми? Мисалычы. Ал киши болсо 2,37 болгон бою, 175ке чейин салмагы болгон. Биз 100 килограммдык салмак 1,78 боюбуз менен эмнени көтөрмөк эле? Колубузга мен кучактасам ондай кылып келди да. Бул 10 манжам менен эмнени көтөрүшүм мүмкүн? Кармасам да мейли эле кучактасам. Ошол учур аябай тоскоолдук жараткан да. Максатыбыз да ошондой тургузуп коелу дедик эле, бирок кучак жетпей калган айынан ошол эми мен жеке өзүм билем канчалык көтөргөнүмдү. Бирок 5 сантиметр деп калыстар эсептеген. Бир 10-15 көтөрүлгөн да. 10-15 көтөрүлгөн. Жерден үзбөй өйдөрүп көтөргөнбүз да. Анан ар бир нерсе өз учурунда болот экен. Калыс эмне десе, ошого башы эткенбиз да. Ушул мелдеште мындай айткандарыңызга маектерден карап көрө турганбыз, мындай аябай сизди артка тарткандар көп болду окшойт. Душмандарыңыз көппү? Эми душман болгону биз миллиардер болбосок, же миллионер болбосок, болгону бул спорттагы өзүнчө бир чоң бир дүйнө да. Кимдир бирөөлөр ошол учурда бир өзү үчүн кызыктар болуп койгон. Эми атын атагым келбейт. Болгону аны кимдер экенин билишет, элдер көргөндөр билет кимдер экенин. Мындай болот го адамчы кээ бирде мындай дүйнөгө кызыгуусу, же болбосо бир кызганычы боло турган болсо, аны мындай бирдеке кылып айла табат да. Ошондой бир айла болуп калган да ал жердечи. Эми ал күндөрү 6 жыл өтүп кетти, артта калып кетти. Бирок биз ошол нерсеге тарыхка туш болуп калганыбызга ыраазыбыз. Ошол күнгө, ошол учурга бизди жүрөктү жылыткан нерсе ошол. Мен өзүм бала кезде окуп жүргөн нерсеме, мен жашоомдо туш келип атканыма аябай ыраазы болгом да. Окуп жүргөн деп калдыңыз, маектериңиздин көпчүлүгүндө сөзсүз түрдө билим керек деп айткан экенсиз. Өзүңүз кандай окудуңуз мектепте? Биз мектепти, орто мектепти Кызыл менен бүтүргөнбүз. Колледжге тапшырдык, андан кийин агрардык колледжине Токмокто. Ал жакта дагы жакшы окудук. Анан Дене тарбия спорт академиясына тапшырдык. Ал жакта да
эң жакшы жыйынтыктар менен бүтүрдүк. Себеп дегенде билим болбосо сенин өсүүң болбойт. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат демекчи. Биз күчүбүз менен 35-40 чейин барышыбыз мүмкүн, бирок 40тан ары көздөй акылыбыз менен күчтүү жашоону өткөрүп өмүр сүрө алабыз да. Дайыма билимге мен багыт коем. Бул бардык элдер ойлошу мүмкүн да, бир темир көтөрүп эле жүрө берген, денесин чыңдап жүрө берген акылы жок эме деши мүмкүн да, бирок бир нерсени адамдар түшүнүп алса жакшы болот да. Акылы жок инсан алдыга жылып ийгилик жарата албайт да. Мына ошондой нерселер бар. Мен өзүмдү ушунчалык акылдуу дебейм, бирок жашоого жетишерлик адамга бир жакшы кеңешин бергендей мүмкүнчүлүгүм бар десем жаңылышпайм. Бай элдин окууларын сурап турасызбы? Бай эл кандай окуйт? Бай эл жаман окуса, бияктан уже жаман тренировка кыласың. Демек жакшы окуйт. Өтө жакшы окуйт. Кайсы убакыт жакшы көрөсүң бай эл? Адабийди жакшы окуйм. Жазгандарым да жакшы. Адабийди жакшы окуйм да. Келечекте ким болгуң келет? Спортчу, ырчы, блогер балким азыркы жаңы кесиптердин бири. Мен спортсмен болгум келет, айдоп, чемпиондорго катышып, таяк тартышса эле агайдын артынан алып барам. Кийин чоңойгондо. Максаттары чоң. Максаттары ошондой. Кайсы бир чөйрөдө даам татып, ошол жерден жытын жыттап аткан болсоң, кийин деле ошол жашоо менен кетиргенге болот да. Мен деле ошол бала кезде бир кыялым бар эле, ошо спортчу болоюн депчи. Анан кийин баланын жаштыгында эмнени кыялдана турган болсоң, бүт ишке ашат экен. Азыр бул бүт нерсени 1,5 жылдан бери көрүп келатат да, себеп спортто кандай кыйынчылык бар экенин, мээнет менен келе турганын түшүнүп атат. Жанында бияктагы канча залдагы баягы профессионалдуу спортчулар бар. Алар кандай кыйналат, кантип ийгиликке жетет, алардын сүйүнүчүн, кайгысын бүт көрүп келатат да. Анан кийин кыялында ошол спортчу болгум келип атат. Этегинде келген тренер болом дейт го. Тренер болсоң өтө катуу болосуң. Жок, азыр эле мына биякта 40 баланы тарбиялайт азыр эле. Команда берет. Өткөрүп берип койгон буга, өзүң карайсың деп. Мен сени кандай карасам, ошондой карайсың. Аткарат бүт баарын, чарчабай. Буйрукса эме ар бирин Аллах таалам кабыл кылган болсо ниет кылып атат. Канча деген эл ушуну жакшы көрөт, бала деп дуа кылышат, өмүрүн берсин. Азыр мисалы сизди көрүшүп, анан мындай сиз менен күч сынашып көргүсү келген Кыргызстанда жигиттер көп болуш керек, мындай күч сынашпайлы, таяк тартышалы же кадимкидей эле бир рингке чыгып көрөлү деп. Дагы деле барбы булардын саны азыркыга чейин деле? Көп. Күнүгө ар түрдүү окуялар жаза беришет. Анан эми биз жаш бала эмеспиз да. Биз деген биринчиден ата-энебиз мындай чоң акылы толгон бышкан жигитпиз. 20-нын ичинде болсо го эшикке жолдо чакырып бапырашып кетет элек. Негизи болду эле, буга болду да. Мындай жазат, бирок келгеним жок. 10 жыл болду айтам мынакей. Дарегиз Фучике 7/1 келгиле 24 саат ошол жерден күтөм, эч ким келбейт. Анан ооба элдер ар түрдөн айта берет, анын баардыгына тигисе мынтип койдуң, монтип койдуң дей бере турган болсок, аны менен мен айтам, күч сынашкыңар келеби, мелдеш үстүндө кылалык. Бул деген жакшы, мен каалаган нерсе. Эл дагы ошону көрүп, чынында эле бул жигит күчтүү же бул жигит күчтүү экен деп, эл аныктап коет. Анан таяк тартышалы дегенде мен дайыма айтам, келе бер. Мен залма келип көр, мындай да көр, мелдештен көр. Күчүң жетпей атабы, анда даярдан дейм. Толтура сыноолорду кылат. Ар түрдүү окуялар бар эми жашоодо. Анан ар бирине токтоло кетсең, күн кечкирет. Анан ошол өзгөчө үй бүлө темасына келгенде сиздин келинчегиңиз тууралуу айткан пикир социалдык баракчаларда пабликтерге кеңири тарап бөлүшүлдү да. Негизи эле ошол үй бүлөлүк маселеде азыр эркек ажырашуулар көп болуп атат деп атабыз. Дагы сизден бир мындай кеңеш, эркек эмне кылыш керек үй бүлөсүн сактап калыш үчүн? Эркек адам үй бүлөнү сакташ үчүн мындай сабырдуу болуш керек да. Эркек азыркы мырзаларыбыз абдан бир бош болуп баратабыз да. Жоопкерчиликти алгандан качып калдык. Жоопкерчилик биз ушу үй бүлөдөгү болгон муктаждыкты, камкордукту мындай өзүбүздүн мойнубузга алгандан качып атабыз. Ошонун айынан болуп атат да мунун бардыгычы. Айымдарыбыз күчтүү болуп кетти.
күчтүү болуп кетти баардык тараптан. Бирок бир нерсени деле айтып койгум келет да, ошо айымдарыбыз күчтүү болуп кетти десе, бул айымдарыбыз мурдун көтөрүп чыкпаш керек бул нерсе менен. Айтат го, эми орустарда сөз бар, мисалы, за мужем деп атпайбы? Жолдошунун артында туруш керек да, кайсы бир учур болбосо дагы. Жолдошу бир сүйлөп аткан болсо, эркек сүйлөп аткан болсо, анын артында сүйлөш керек. Алдында эмес. Биз алдыга өткөрүп алып, өзүбүз токтото албай калдык. Ошону өткөрбөшкө биз повод бербеш керек эле да. Мүмкүнчүлүк бербей, баардык муктаждыгын чечип, сүйүүңдү арнап, камкордугун көргөзүп, сенин жубайың экенин тастыктап турсаң, ал адам каяка кетет. Же сенден ашып сүйлөбөйт да. Мына дал ушул жоопкерчиликтен качып алганын айынан өзүбүз азыр балдар, эркектердин баардыгы, мырзалардын баардыгы ыйлап отурат. Анан кийин экинчи көйгөй ажырашканын мактанып, жарыялап, мен ажыраштым деген мырзаларыбыз да көп, айымдарыбыз андан көп. Бул баардыгы жүрөк оорута турган нерсе да. Сен экөөң эки жакта кетип кала бересиң. Байкуш балачы, мунун тагдырын, мунун келечегин, мунун өмүрүн, мунун сезимин ким ойлойт? Ошол сезимдерди ойлоп, мунун келечегиндеги жан дүйнөсүн сезе турган мырза дагы, ошол жубайы дагы боло турган болсо, ынтымакта эле, жетпей жаткан болсо дагы бактылуулукта жашай өтөт да. Кеңешим ушул мырзаларга сабырдуу болгула, дайыма бир чечкиндүү болгула. Чечкиндүү болсоң, баардык кадамды баса аласың да. Чечкиниң жок боло турган болсо, ошо чече албай аткан болсоң, эркекке бизге берилген аманат да болчу, жубай дагы, ошол кыйынчылык дагы, Аллах Таала жөн эле бербейт да бизди. Бизди жөн эле эркек кылган жери жок. Бизде ошол нерсени кыла ала турганыбыз үчүн да. Бирок чыдай албай эле кыйналып атпайлыкпы бизчи? Баардык нерселерге сабырдуулук менен көз караш керек. Ошондо баарын жеңет. Тандоодо тургандарга кандай кеңеш бересиз? Кандай тандаш керек экен? Бул эми эч ким аныктама бере албайт, бирок өзүңүздүн турмуштук үй бүлөлүк тажрыйбаңызга таянып, эмне кылса эркектер тандоодо, жар тандоодо мындай артыкчылыктар болот деп ойлойсуз? Мен жеке оюмда тандоодо ушул өзүң акыл бышып турган учур болуш керек, сен ошого даярсыңбы үй бүлө курганга. Адан кийин ошол кыздын ишенимдүү сага жубай болуп атканын көрө аласыңбы? Ошол учурга жеткен болсоң, анда мындай баягы таанышып, сүйлөшүп аткан башка учурлар да, башка убактар убакытты көпкө созбо. Качан сен жакын тааный баштагандан баштап, сен уже көңүлүңөн кача баштайсың. Мен жеке өзүм ушундай, бир ай сүйлөшкөм, экинчи айында уже үйлөнүп алганбыз биз. Мен терең, кийинчерээк тааныгым келчү. Кыйын экенин, кандай баягы характери болот, эмне болот, мен көтөрөм дешим, мен чыдайм дешим. Мен чыдап келатам. Себеп мен жигиттик сөзүм бар. Эң ушул ар бир үйлөнө турган мырзага айтам, жигит болсоң, сөзүңө бекем тур. Ал жерде никелешип атканда аманат кылып айткансың көп нерсени. Алланын астында айттым. Адамдарга көңүл бурба жашоодо. Ар түрдүү кылып, сени сонун жашооң булгап коюшу мүмкүн. Бирок Алланын астында ант бергениңди унутпа. Аял киши дагы, эркек киши дагы. Ошого бекем турсаңар, өмүр мыкты өтө берет. Эң жакшы. Эми азыр кайра ушул сиздин дагы бир маектериңиздин биринде айтканыңыз боюнча суроо бергим келип атат. Кайрымдуулук жасаган экенсиз, анан Таймураз Ташиевке түз эле чалгам өзүм деп айтканыңыз бар экен да. Сиз баардык саясатчылар менен түз баягы байланышып сүйлөшө аласызбы? Жок, мен эч ким мен ошол учурда bundan эми ал 5 жыл мурдагы окуя. Ооба. Ал кезде ал жигит да биз менен тең жигит да. Ошол учурда бир апабыз ошо карантин учурунда кичине кыйналып калган экен жашоодон. Анан интернет желесинен көрүп калдык ал нерсени дагы. Анан барып апанын акыбалы менен таанышып, ошол жерден дароо эми карыган кишинин ушунча кыргыздын жигиттери бар. Колго алалы деп чечтим. Жалпы эл менен биргеликте. Анан жалпы эл менен чогулткан нерсебиз деле үй салууга жетпейт да, ага деле чоң каражат керек. Анан ошол жакта инилерибиз бар эле, байке ошол жакка кайрылып көрсөңүз жакшы жардам берет деген, анан кийин байланышып
ал жигиттин дагы баягы биздин сөзүбүздү эки кылбай дароо эмне керек муктаждыгыбызды чечип берди. Абдан ыраазы болдук. Себеп дегенде эл деп ойлонгон жигит болсо, ал мени көргөн да эмес, мен деле көргөн эмесмин ал жигитти. Эл үчүн деп атабы, значит, ал күйгөн жигит экенин түшүндүм да. Мен жашоомдо көргөн эмесмин. Саясатчылар, мен деле бир кыйык эмем жок, мен аябай жаман көрөм саясатты. Мен өзүмдүн арабамды тартып, өзүмдүн кылып аткан жолумда чебер болгум келет. Саясатта эмес, өзүмдүн жолумда, өзүмдүн тармагымда. Мен спорт багытында кетип баратамбы? Ошол жактан чебер, мыкты, ошол жакта кырган болгум келет. Менин кылып атканыма ошол саясатчыдар аралашпаса каалайм да. Ага болбой эле мындай ушул сиздин кызыкчылыкты сүрүп таштап сизге кызыктар болгондор болсо керек. Мага кызыктар болгон саясатка келбейсиңби? Сенин атың бар го дегендерчи. Сен сүйлөп бербейсиңби? Сен эл угат го дегендер. Бирок дагы эле айтып кетем, мен саясатка дакыр кызыкпайм. Абдан жаман көрөм. Себеп дегенде бул нерсе абдан оор. Баштан өткөргөнбүз. Себеп дегенде ошол 20-жылы башаламандык болду өлкөдө. Ошол учурларда эл менен биргеликте ушундай бир жакшы жаштарды чогултуп, талаптоолор болбосун, ушуларды бир көзөмөлгө алып коелу десек, бизди ушундай бир коргоого алып атсак, бизди болсо кайра жаман багытта көргөзүп койгон да. Журналисттер көргөзүп койгон, анан көңүл калып кеткен. Элдин баардыгы жаман көрүп, спортуңда эле жүрө бербейсиң деп, ошондо мен спортумда эле жүрө берейин деп жүрөм азыр. Коомдогу мырзалардын эмнесине мындай кыжырыңыз келет сиздин? Коомдогу мырзалардын мындай сабыры жок экенинечи. Көчөдө кетип баратып, эмне бири-бирин түшүнө албайт да. Анан ушинтип телефонду көтөрүп алышып, бири-бири менен ажылдашып, урушуп талашкандар, мындай ага болуп турса, аганы болсо акырын эле айтсаң, ага деп кайрылсаң, ини болупчу мындайчы. А деле кабыл алат. Жол болсо жаш балдар болсо, мейли алар кызыл кандуулук алдырып атат деп, ошону сен ага катарында жакшы түшүндүрүп койсоң, а деле токтоп калат да. Сабыры жок да мырзалардынчы. Ушул аябай кыжырылган кайнатат. Анан мындай өзүбүздүн бекем ордубузду таап жүрсөк жакшы болот эле. Биз жигитпиз, биз кыранбыз, биз үй бүлө башчыбыз. Ошондой эле сабырдуулук менен жүрө турган болсоң, көп нерсени жеңесиң, кадыр барктуу болосуң го деп ойлойм. Чоң рахмат сизге. Азыр мен Байелден да сурагым келип атат. Байел, негизи ушул залга канча убакыт бөлөсүң? Канча саатка келесиң күндө? Күндө 4 саат болот. 3-төн саат ошо 7-8ге чейин машыгам да. Ошол. Жакында окуу башталган жатат. Анан окуу башталганда бул сага тоскоолдук кылбайбы машыгуу? Жок, мен эртемен барып келем. Кайта бияка 3-тө 4-тө келип калам. Анан 8ге чейин машыгам. Тоскоол кылбайт окуу. Кечинде сабактарымды аткарып коем да. Ошондой болот. Көпчүлүк көрөрмандар бар да, айтат да, бул бала окуйбу, бул баланын акылы кандай, мындай башында сүйлөчү эмес го, мындай. Ушунчалык бир адамдардын оюна эме таң калам да, эмнеге эле жаман нерсени ойлой беребиз? Эмнеге эле жаман нерсени депчи, аябай кыжалат болчумун. Ушул бала үчүн жаман мындай кыжырым кайнап кетчү да. Мындай жеке жашоодо бир аз тааныбай билбей эле, мындай бир 10 секунд же 1 мүнөттүк баягы кадрдан көрүп алып, ар түрдүү ойдо боло бербеш керек да. Адамды жанынан көрмөйүнчө, жакын таанымайынча, андай тыянак чыгарбашыбыз керек. Бул баланын бияктагылары көрүп келишет да, баягы эжелер, байкелер. Мунун балекеттей сүйлөйт турбайбы, куратат турбайбы баарыбызды. Таланты күчтүү, ар түрдүү позитив менен тамашалашып, балдар тамашалайт. Аларды бир сыйра ыйлатат, чөндүрбайт, көчөдөн мушташып кетет, тентик жагы да бар. Ойлогула биздин Байел. Жөн эле мындай эле жүргөндө элестетип албагыла, мындай эптеп эле бир бүлтөк салтак бирөөнү элестетпей эле, бул дайым таланты күчтүү, чымыны эми уча турган учурдабыз да азыр. Кудай буйрса. Сиздерге да чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Кандай максат, кыял койсоңуз, ошого жете бериңиз.
Ардактуу Солонун көрүүчүсү, кийинки маектерден амандашканча бар болуңуздар.